Әпчесін қиыла ойнатқан бей ме? Соны араны ба мышықты чоң атамын бүркүтүнө салып ийген экенсиз, ошону айтып берсеңиз. Жөн эле угат да. Ким угат? Неберелериңиз бүт бардыгы угат да. Кызык да бардыгына. Жаш жаңы эле келгендеби? Жок. Анан Анда чоң эле болуп бала чыккан. Көштү өдө үстүгө илип коймой күнәнин немесине мындай жыгачты соксойтуп мынтипчи. Мындай Мандайына. Эч нерсе ала албайсың деп. Шамалга. Шамалганан түнүндө сен ит жетпесиң деп да. Аналардын бирити эле секирип жеп алат да. Бүгүн анан кийин мышык чыгып жеп аттыр калсам. Отурайын деп туруп. Ошо этти жеп коюптурбу? Этке жетиптир да. Миялап атат. Жетип атат. Атам таягы менен бир салды. Сизби? Бир салсам, мышык жерге түшкөндө, сен эси болуп калдың, машина тийгенбей. Кармап алдым. Onu неме кантип кармоо, чапан менен кармадым дейсиз го? Кармап алдым деп коем да, ана качып кайтара үйгө кирип кетти. Анан атам чапанын алдым дагы. Не кыласың дедилер. Иштеке деп кармап тети мындай эмалтырып чапанды тетир кийдим дагы. Мынтип кармап алдым. Бүркүттүнча оозу бар да. Көч ташлаштыр. Ошо деп. Мында тыгыйды менен. Мышыкты? Ооба. Мышыкты тыгыйса менен ебай деп эле калды. Мышык чаңырып атат. Чыңгырып атат. Булагым мынанткен боюнча жүгүрүп эле үйгө кирип кеттим. Не болду деп калды атам. Мышыкты бүркүткө салып ийдим десем. Балам. Бир шаарды буздум. Жөн койбойсуң мен, көшүң жесе уруп эле айдап ийбейсиң. Ошо өзү ошондой сөз бар, баягы мышыкты урбаш керек. Урбаш керек анан. Мындай этегине жатып алса, пайгамбардын. Этекти ошондой кесип туруп кеткен экен деп калышат,